алты жыл мурунга караганда шүгүр эле абдан көп өзгөрүүлөр болуп атат. Мисалы ошол биякта Green City'ни аны айтпаса да өлүү болуп калды. Жана буякта 100 үйдүн курулушу башталып атканы, андан башка да толтура объектилер, жолдор оңдолуп атканы. Азамат Арнабековдун кылган кызматтарына мен аябай ыраазымын. Балык шаарында баягы Союздун убагында эле элге жумуш менен камсыздандыруу жагы каралса абдан сонун болот эле. Эми 10 жылдан кийин балыкчыны кооз өнүккөн шаар, жашыл шаар деп эле элестетем. Келечеги Кыргызстан аябай жакшы, жолдордун баары оңолуп атат. Порядкага келип калды, базар, көрүнүп эмнелер, школдор салып жетишкен мамлекеттердин катарына кошуп калабыз. Завод фабрика иштесе жакшы болмок. Мен мисалы балыкчыдан башка шаарга кетким да келбейт. Эмне үчүн эле балыкчынын келечеги жакшы да. Бир топ өзгөрүүлөр бар. Мен 10 жылдан кийин билбейм, балыкчыдан көптөн бери жашаган кишилер деле уже кеткиси да келбейт болуш керек. 10 жылдан балыкчыны жана айтып атпайбы, азыркы мега город деп Шанхай, Пекин деген сыяктуу. Ошолордон ашпаса кемебеген шаар сыяктуу көрүнгүлө. Эле оңолчу нерселер көптөн баарын оңдосо жакшы болот эле. Эң главный ошо жолдор, анан ошол площадкалар, детский болобу, взрослый болобу, ошол жактарды аябай карап, ограждение кылып, жасап берип койсо аябай жакшы болот эле да. 5-10 жылдан кийин аябай эле жакшы өзгөрүүлөр болот деп ишенем. Ысык көлдүн кире бериши болгондон кийин көрүктүү болсо, кооз болсо деп ошол нерселерди каалайт элем. Биздин могу жаштарыбызга спорт комплекс алынып берсе жакшы болмок. Мен 5-10 жылдан балык шаары аябай эле өнүгөт деп ойлойм.